Медициналык каражаттарды ташыган дрондор жөнүндө угуп келдик. Эми жүктөрдү көтөргөн дрондорду көрөлү. Видеодогудай дрон станциясы Швейцарияда ачылып, жакында ишке кирмей болду. Кызматкерлер буюмдарды сканерлөөдөн өткөрүп, ошол портко таштап коет. Андан соң дрондор аларды көтөрүп кетет. Коронавирус жайылып жаткандыктан Кытайда бир компания маска кийип турган кишилерди да жүзүнөн тааный алган жабдык чыгарганын жар салды. Hanwhan Technology уюму бул жабдык 95%га так тааный алаарын айтты. Бейжинде иш жүргүзгөн компания эл топтошуп турган жерде бир учурда 30 кишини тааный алаарын билдирген. Финляндиялык спутник компаниясы ICEYE түн ичинде жана булуттардын арасында иштеген жаңы радардык системасы менен тартылган видеону көрсөттү. Бул жерден тынымсыз иштеген Хитро аэропортунда учактардын иштеп жатканын жана Юта кениндеги шахтерлорду көрүүгө болот. Жапонияда санариптик тамак аш боюнча адис аба ырайы тууралуу чогулткан маалыматка негиздеп 3D ченеминде таттууларды басып чыгарууда. Токиодогу Open Mills уюму атайын алгоритмдин жардамы менен таттуулардын моделин чыгарат. Анда шамалдын ылдамдыгы таттуунун формасына, шамалдын басымы көлөмүнө, ал эми аба температурасы таттуунун түсүнө таасир этет экен.